Бүгін тамаша күні. Демек, тээ баштан салт болып қалғандай, дал ушул 1 апрелде көбүз тери теңтуштарыбыздын, кесиптештерибиздин, жакындарыбыздын бизге койгон күлкүлүү тузактарына илинип, же күлөрүбүздү, же ызырынарыбызды билбедик. Бирок мунун баары азыркы дегеле маселеси түгөнбөгөн түйшүк аруун жашообузду аздыр көптүр жеңилдетип, көтөрүңкү көңүл, жарык маана жараткандыгын кантип танабыз. Ал эми бизге жеткен маалыматтарга караганда бүгүн облус борбору Нарын шаарында шекердин 1 килограммы кубаттуу сайыз мезгилинде 78, өсүмдүк майынын 1 литри 3 сом 20 жана бензиндин 1 литри 2 сом 20 тыйындан сатылыптыр. Жеткени жетиптир, жетпегендери эртеңке калыптыр. Ал эми жергиликтүү бийлик ээлери 40 жылдан бери болгон мындай арзандатуулар бир күндүк гана акча экендигин билдиришүүдө. Анткен менен саламатсыздарбы? Гулять-то гулять! А ну-ка, мудыни чарджоуски! Сладкий, как мед, гладкий, как девушка! Налетай, расхватывай! Подходи, народ, свой огород, половина сахара, половина мед, по руб 50 на кило! Анткеннен ушу кезге дейре бүтүндөй жер шарында төбөсү көккө жеткен Америка долларынын кулунун кескин түшө баштаганын көңүлгө түйсөк, чындап эле башыбызга арзанчылык менен бардарчылыктын бакыт кушу кончугудан. Тек гана мындан 10 күн мурун океандын ар жагындагылардын акчаларынын курсунун көтөрүлгөндүгүн бетке кармашкан соодагерлерибиз менен алып сат армандарыбыздын ак көңүлдөрү качан карбайт, ошону бойлоголош кыйла кыйын болууда. Алардын азыркы ары карап күлүп, бери карап ыйлактагандарына караганда азык-түлүккөбү, башкасынабы баалар жакын арада ылдыйлай турган эмес. Ушуларды көрүп, жакшылап баамдаган жанга нарктардын асман чапчысына доллардын деле тиешеси жоктой. Ага кошумча адатта базар мамилелерин теске салган антимонополия кызматынын бар жогу дегеле билинбейт. Андыктан жаңы эле вице-премьерлик кызматка дайындалган жогорку кеңештин экс депутаты Бакыт Төрөбаев жогоруда биз божургандарды теске салып коюуга кудурети жетер. Андан калса аны парламент мүчөсү Руслан Жакышев алынын жетишинче мактап, жактап, көккөлөтүп, көрктөндүрүп, каадылантып, кадырын көтөрүп, керекпи этегине намаз окуп жибергенге чейин барды го. Дайым эле ал айткандай болсун. Бактыргөбүш эң биринчиден сизди куттуктайм. Сиз эми айыл чарбандагы мыйзамды да элдин көйгөйүн жакшы билесиз. Чындап келгенде татыктуулардын татыктуусу. Татыктуу должностго баратасыз, Кудайдын буйруза. Татыктуу иштейт деп мен ишенем да. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер, мен сиздерден бир эле суранычым бар да. Эми Бак Тергешовичке суроолорду бербей эле, наоборот, ушу бир добушка өтсөк. Бул киши суроону барго, баарды бүтүр точкасына чейин билет. Бул киши билгенде айыл чарбазын, бул киши билгенде мыйзамды, бул киши билгенде анча жетекчилер билбейт. Анан көрчү макул десеңиздер, мен ошо сунушум добушка эле коелу, добуш менен Бак Тергешовичти узат койсок. Мен машинемди 6 жылдан бери сындырбай, бир да жолу аварияга учуратпай айдап келе жатам. Эгерде мага ишенсеңер, силерди аман эсен жеткиргенге сөз берем. Туура. Шаршенгебеш керек. Эмачи. Билимдүү, искусствону да түшүнөт, үнү да жакшы. Ушул эле жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнө чейинкилери таптакыр жеришкен казинолорго кайра өмүр берүүнү көздөшүүдө. Бул мыйзам долбоорунун авторлоруна саналган министрлер кабинет мүчөлөрүнүн пикирлеринде батыш менен Америка Кошмо Штаттарында кадыресле көрүнүшкө айланган мындай чечим менен мамлекеттин казынасы бат эле кампаят эмес. Эгер буга чейинки ачуу тажрыйбаларга кайрылсак, мындай кумарчылыктан өлкө жыргап эле кеткен эмес. Тескерисинче, айрым атуулдарыбыз үй-жай жана башка кыймылсыз мүлктөрдү мындай кой, шымдары шыпырылып, таптакыр эле жалаңачталган. Жүздөгөн үй бүлөлөрдүн тагдырларына балта чабылып, анын ачуу дарттары адигиче айгелек. Чындыгында бул жолу казинолорго чет эл клубтар гана киргизилет деген жобо бар. Ал эми бизде капчы калың меймандарыбыз абдан эле аз экендиктерин эске алсак, сунушталып жаткан мындай кадамдын арысынын арындап кетери арсар. Кумарканаларга же казинолорго бир кызыгып кирип алган адамдар мунун бир кулу сыяктуу болуп калат экен да. Анткени ал баардыгын унутуп салат да, үйүндө эмне болсо ошонун баарын уттуруп, улам кызыктыра берет экен да. Бул бир жаатынан алганда. Анан экинчи мезгилдерде айтып атышат, бул кумарканаларды атайын жайларга өзүнчө уюштуруш керек дегенде пикирлерди айтып атышпайбы. Себеби бюджетке да бир топ акча түшөт деген сыяктуу болупчу.
Анан менин оюмда баягы кыргыздын баягы негизги нукура сөздөрүнөн кумар гана эч убакта кумар оюну эч жакшылыкты алып келбейт да. Мен буга терс эле көз караштамын. Бул боюнча пикир эми аспай эле койсо жакшы болмок. Ачып алып, мурун астык кесте ойноп, үйүнөн бери уттуруп, бала бакырасы аялы талаада калып, өзү ушинтип жүргөндөр көп эле болгон. Ошонун аркасында жабылган да бул. Кереги деле жок эле да. Канча адамдын үй бүлөсүн сызып атат, канча акырасын баарын сызып атат. Бул деген кумаркана туура эмес да. Бизге бул жарашпайт да бизгечи. Негизи кумаркананын кереги да жок. Чыгарса чет мамлекетке барып ойноп келе берсин, чет мамлекет Казакстанда болобу Өзбекстанга кача берсин. Ошол жака ойното берсин балдарын. Эми кумаркана билбейм, мен деле өзүм кызыкпайм анан. Кереги деле жокко. Казинолордо чабылса акча түшөт бул жерге деп атышат да. Акча түшкөн менен башка жагы кыйын болуп калат да кээ бирөөнө. Туурабы? Бирөөнө жакшы болсо бирөөнө болбой калат. Банкрот болот. Оюңуз каршы. Мен эми өзүм кумарга көп кызыкпайм, каршы элем. А балким чындап эле казинолорду иштетүүдөн арбын киреше түшүп, телегейбиз тегиз болуп кеткиси бардыр. Андай көрүнүштө уштапта күп этип кулап калары анча алыс эмес. Кочкор районунун Сарбулак айылындагы орто мектепчилердин көктөн издегендери жерден табылчудан. Ошондой эле аталган калктык пункттагылардын таза сууга таңсыктыгы да жөнгө салынар беле ким билет. Үпөл Амангелдиева азыр бир аз жер жүрсө, кулап калуу коркунучундагы Шамин атындагы орто мектепте өткөн кылымдын 50-жылдарында билим алган. Азыр болсо анда неберелери менен чөбөрөлөрү билим алышууда. Андыктан чүрбөлөрү сабакка кеткенинде санасы санга, ою оңго бөлүнүп, дегеле тынч ала албайт. Ушундан эле мал жана айылдаштары жогору жаккаларга кайра кат жазгандардан жадашпайт. Же алардан эле ырыстуу майнап чыксачы. Ал ортодо мындагы 60 баланын өмүрлөрү күн сайын коркунучта. 56-жылы мен 3-класс окудум ушул мектепте. Андан кийин биз бул мектепти бүтүп кеткенден кийин канча бир убакыттар өттү. Жер титирөөлөр болуп атат, кандай бир стихиялык немелер болуп атат. Ошондо баягы жылкы жер титирөөдө Морики мектептин тетияк бурчу аябай чоң жарылып калган. Бирок ошо кайрылгандан жыйынтык чыкпай келди. Анан ошо канча мынакей мен 56-жылы окусам, азыр жарым кылымдан ашып атат бул мектептин турганы. Андан бери канча жерлерге мектептер салынып атат, канча жерлерге мектептер курулуп атат. Анан ушул биздин бир кичинекей айыл үчүн заманбап мектеп куруп берсе жакшы болот эле. Биз Сарыбулактар нее бар, нее жок газында темир контейнерден бирди алып коюшкан. Азыр анда ашкан менен мугалимдер бөлмөсү жайгашкан. Кокус мектептин эскилиги эч ак жеткен имараты капысынан күп этип куласа, андагылардын темир үйгө тыгылары чын. Мына ушундай кооптуу жагдайдан жергиликтер балдарын жакыныраак Аккы айылына алып кетели дешет. Бирок ал жердегилер деле 10-15 жылдан бери курулуп бүтпөй жаткан билим очогунун жарты чеке калак баштыгынан ар кимдин эски ушку сарайларына баш паанектешүүдө. МЧСтен корутунду чыккан айла жоктон окуучулар бала бакырабызды кайсы жака алып барып окуттарын айлабыз кеткен ушул жарабаган мектепти оңдоп антиминтип ушуга окутуп атабыз. Кулайын деп калды. Эми ошол айла жок болуп турат. Эми эмне кыларыбызды билбей көрүнгөн жерге чейин бардык. Какканга муштаган болуп, Сарыбулактар үчүн таза сууда чоң маселе. Кыскасы, Бишкек Нарын Торгарт жолунун боюндагы бул айыл жергиликтүү бийлик башчыларынын көңүлдөрүнөн эч эле чыккан өңдөө. Болбосо ак тулпарлар менен ары бери катташкан атка минелер аттарынан түшүп, андагылардан ал акыбалдарын сурап койгонго жарашат эле ооба. Ар ким мисалы мондай качалка орнотуп алып, ал качалкабыздан таза сууда жакшы чыкпайт. Жана бир кыйчылап качалкабызда босулат, жакшы суу чыкпайт. Мурда бир таза суу куруп кетти эле момундай болгон. Анысы да иштей болсо аделе качалка болчу, аделе жараксыздык болуп калды, иштен чыгып калган. Шибегени капка катып кое албайт эмессиңби? Анысы сыңардай облус аймагында жогоруда итке минген айылдар азбы көппү бар. Андыктан жергиликтүү чиновниктер айтылган сынга чычалабай, ошол аймактардагы кем каштардын баарысын болбосо да айрымдарын чечишсе, аларлары ак бата. Сабырдын түбү саралтын эмеспи? Акыры колубузга бакыт кучугунуп, телегейбиз тегиз болуп кетер күн да келер. Анткен менен саламатта калыңыздар.